Тугандар, сиздерге дагы бир жаңылык менен бөлүшүп коеюн. Мына биз отурган жөнөкөй эле скамейка, отургуч. Бул отургучтун дагы артыкчылыктары бар экен да. Мынанда солнечный панель коюп коюптур, мына жерге орнотуп коюптур да. Күндөн заряд ала берет экен. Отурсаң дагы жылуу, өчүктүү жылуу кармайт экен. Сонун отура бересиздер суукта делечи. Анан дагы мына жерде телефон заряддап отура берет экенсиздер мына. Телефон заряддап коюп, телефон чукуп отура берет экенсиздер мына. Анан кийин бир эле кабельный эмес, дистанционный айфондорго, айфону барларга дагы айтып коеюн, мына жерге тартып коюңуз эле. Айфонду коюп коет экенсиң. Кабель сабели эчтемкенин кереги жок. Заряд ала берет. Кыргызстанга деле ушундай отургучтарды, скамейкаларды койсок, Мына эмне дедиң мына нерсе? бул солнечный панель деп коет бизде Кыргызстанда. Кыргызчасы эмне? Кыргызчасы эмне деп коет? Солнечный панель деп коебуз да бизде. Уну кыргызчасы күн нуру тактасы дейбиз. Күн нуру тактасы. Күн нурунан зарядка алып силерге ток берип атпайбы, ток өзү ток качалап да. Анан силер менен жүрүп, мен ток деген зарядка деп сүйлөп калдым да азыр. Күн нуру тактасы. Күн нуру тактасы дейбиз да, күн чырак дейбиз, күн нуру чырагы дейбиз. Силер панель дейт экенсиңер да, буну деле панель дейт экенсиңер, тамдын ордуна жабыштырган деле панель дейт экенсиңер да азыр. Күн нуру тактасы деп коет экенбиз. Кыргызстандан келип, кыргызчаны мына кытайлык кыргыз Арзыбектен үйрөнүп атабыз. Анча биз билбеген, биз укпаган кыргызча сөздөрдү ушул Арзыбек сүйлөп атат, бизге үйрөтүп атат. Таң калыштуу да. Ушунча Кытайдын ичинде жүрүп, кыргыз тилин жоготпой сүйлөп атканын караңыздар. Күн нуру тактасы деп коет экен мына, солнечный панельди үйрөнүп алыңыздар. Кыргызстандык туугандар. Күн нуру тактасы. Күндөн заряд алган такта. Ошол туугандар, ушундай скамейкаларды не дейбиз? Отургучтар дейбиз. Олтургуч. Олтургучтарды чоң сода борборлордун астына, кафе, ресторандардын астына алып барып койсок, биздин мамлекетке деле пайда да, себет кетпейт. Мисалы азыр Кыргызстанга ысык көлгө турсум жакшы болуп атпайбы? Саякаттага келгендер. Туризмди силерден үйрөндүм да мына эми. Саякатка келгендер сырткы мамлекеттен. Мисалы ушуларды апарып ысык көлдүн боюна коюп коюш керек да. Ысык көл. Буну мамлекеттен апарып коюш керек биринчиден. Ташибке кайрылсам десем. Бул эме. Рас. Свет өчтү дебейт, токтун кереги жок. Күздүн күнү, жаздын күнү жылуу болуп турат, отура бересиздер кызыгып элечи. Телефон чукмуш болуп эле. Телефонду чукуйсуздар, сайып коесуздар. Келген, сырткы мамлекеттен келген саякатка келип, Кыргызстанга каржылда да бир мабулакта, мисалы, акчап келип Кыргызстанга каржылап атат да. Кыргызстан өлкөсү, Кыргызстан мамлекети ошол акчадан байып атат дегендейчи, элдер байып атат өздөрүнүн бизнестерин кылып. Ошого ошондойлорду көлдүн боюна коюп койсо, келген ошол сырттан келген саякатчыларга аябай жакшы болот да, өзүн тартып турат. Келсек, эмне деген сонун. Мисалы, телефондун зарядкасы жок калса, мындай бир powerbanktарды издеп жүрбөйт да. Отуруп дем алгач, эс алгач эле бул жерде телефон зарядка алып кете берет да. Анан элдерге айтат да, алар да видеого тартса силерге окшош, Кыргызстанга ушундай барса ушундай экен, өтө сонун болуптур деп. Ал бир мамлекеттин атагына болуп дагы, эң элдин атагына өтө жакшы да, айтылып жүргөнгө. Ошого мен айтып атам, кайрылайын деп атам да эми. Ташип менен Садыр Жапаровго. Чоң бийликтегилерге. Ооба, чоң президентттерге не деп коебуз эми, баштыктар дейбиз да биз да. Башчыларыбыз. Баштыларга ошолорго кайрылыш керек да. Ошолордон апарып койгула, Кыргызстандын жанакы Ак сарайдын алдына коюп койгула. Апарып коюп койсо жакшы да, элге жакшы. Анан келип алып таң калып атпайлыбы? Анча-мынчалар айтышы мүмкүн, бундайды көрө элексиңби, сен немекесиң, иштемкени көрө элексиң деши мүмкүн, бирок Кыргызстанда көрө элекмин да, мен Кыргызстанда жок. Же барбы? Билбейм. Алып баргандар болду, сенен заказ кылып Кыргызстанга алып кеткендер болду ушундай? Жок, буну апарса деле эми бул Кытай мамлекетине окшош бекерге койбойт деп ойлойм. Бизнеске эле да, акчага да. Бир отурушуң эле 100 сом дешиңер мүмкүн да силерчи. Бизде эми бекер алып барып кое турган немеге жетелекпиз болуш керек. Ошого деги президенттерге кайрылып атканым ошо да. Ташип менен Садыр Жапаровго кайрылыш керек да. Мамлекеттен түшкөн акчадан биртке чыгарып, апарып бир ажар жерге коюп койсо жакшы да. Ким койду эле десе Ташип менен Садыр Жапаров койгон деп элдин оозунан да түшпөйт да. Элге канчалык эмгек кылса, эл да ошончолук колдойт да адам мындай. Жок, бизде Кыргызстанда эми ончолук эле байлар деле бар.
акчасы барлар деле бар эми ресторандын, кафелердин астына коюп кое тургандар акчасы бар кыргызстандык туугандар бар. Ошолорго кайрылыш керек да. ооба. Ушундай алып барып коюп койсоңуздар, мамлекеттин өнүгүшүнө кичине болсо да салым кошосуздар. Байларга да кайрылсак болгудай. Кыргызстанда байлар көп дейт. Байлар бар. Акчасын кайда иштетишти билбегенчи. Келгиле Кытайга, Кытайда иштеткиле. Кытайдын жаңылыгын көргүлө, туугандар бизнес кылгыла. Кытайга эле, башка эле мамлекеттен келип алып эле силердин акчаңарды таап атат да, туурабы? Дүнгөнү жүрөт, Кытай жүрөт, уйгуру жүрөт, өзбеги жүрөт, чындагандачы. Кыргыздар, кыргыз туугандар Кытайга келгиле, биз деле өнүгөйлү, өсөйлү. Ушу өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулайлы биз дагы. Ошо окшогон жаңылыктарды Кыргызстанга алып барып коёйлу, иштетели. Уже убакыт келди эми. Ооба. Качанга чейин башка мамлекеттен келген товарларды тиктеп таң калып отура беребиз. Эми өзүбүз деле чыгып эл көрө элек, эл таң каларлык нерселерди Кыргызстанга алып барып жайылтып, кичине болсо да Кыргызстаныбызга салым кошойлу эми. Арзыбек Кыргызга окшогон жигиттер бар Кытайда. Кытай тилин суудай сүйлөйт, кыргыз тилин суудай сүйлөйт. Кыргыз тилин бизден дагы жакшы билет. Кытай тилин анча-мынча кытайларга караганда да жакшы сүйлөйт. Ошо окшогон жигиттерди пайдаланышыбыз керек да. Пайдаланып, иштетип калышыбыз керек ушундай жигиттерди. Пайдаланып алалы деп койбойсуңбу? Барын да деп. Ушундай жигиттердин көзү тирүүсүндө пайдаланып калабыз. Өлгөндөн кийин кереги жок дегендейби? Ушул Базар Баасы YouTube каналына тынбай эле ушундай жаңылыктарды чыгарып турабыз буюрса. Ооба, ооба. Базар Баасы YouTube каналына кошулуп алууну унутуп калбаңыздар.